Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз кайрадан өзүбүздүн сайттан цензурасыз маегибизди баштамакчыбыз. Ал эми бүгүнкү цензурасыз маектин каарманы, коногу КДК партиясынын төрагасынын орун басары, журналист, блогер жана ошондой эле коомдук ишмер Азият Жикшеев. Куш келипсиз студияга. Азыр биз баштай турган эле алгачкы суроо. Буга чейинки аралыкта сиз 2 жолу талапкерлигиңизди койдуңуз. Биринчисинде бул жогорку кеңешке талапкерликти коюп, экинчисинде шаардык кеңешке. Экөө тең эле депутат. Эми депутаттын мандат алып иштеп башташты. Сиздер жана шайлоодо олук-солук болуп калды. Кийинки шайлоого катышкан жоксуз жогорку кеңешке. Ушуга байланыштуу суроо да. Акчасы жок депутат болуу мүмкүнбү азыр? Акчасы жок депутат болуу мүмкүн экенин айрым депутаттар далилдеп койду окшойт. Бирок тандап алган жолдору бир аз туура эмес болуп калды окшойт. Эми бул алгачкы биз мындан 3 жыл мурда ошол жигиттери, кыздарыбыз болуп баарыбыз баштарыбызды бириктирип, өлкөбүздүн тагдырына кайдыгер карабай эле, бүгүнкү болуп аткан окуяларга кайдыгер болбой эле өзүбүздүн салымыбызды кошконго аракет кылалы, мындай активдүү катышалы өлкөбүздүн жашоосуна деген таризде жолукканбыз, баштарыбызды кошуп ишти баштаганбыз. Анан ошол учурда өзүбүздүн арабыздагы эле мындай принципиалдуулукту, баалуулуктарыбызды биринчи аныктап алалы деген негизде жарым жыл иштегенбиз. Бул шайлоо болот дегенден баштап жарым жыл эрте эле? Шайлоо болорун деле анда шайлоогону деле көп көздөгөн эмеспиз анда. Болгону ушу болуп жаткан окуяларды туура жеткирип туралы деген мааниде, коомчулукка жеткирип туралы деген мааниде эле жолукканбыз. Коомдук уюм катары биригип баштаган. Коомдук уюм кыймыл катары ошондо жаралганбыз да. Анан ошондо түзүлгөн, ошондо сактанган баалуулуктарыбыз менен 1 жыл, 1,5 жылча келип, анын аягында ошо айрым мүчөлөрүбүз башка жолдорду тандап кетишти, тилекке каршы. Эми бирок жана сурооңузга жооп дегенде, акчасы жок деле өтүп алышты да. Бирок алардын мындай кадыр баркы бир аз жардам берди, алардын буга чейинки кылган иштери, жакшы иштери жардам берди десем. Коомчулукка таанылгандыгы. Бирок азыр айтып атасыз, ошол башка жолду тандашты. Ал кайсы жол болду? Мисалы, биз билебиз, жогоруда айткандай, же акчаң болуш керек, же кадыр баркың болуш керек. Бирок кадыр баркыңда башка жолду тандады деп атасыз. Ооба. Бул жакта оңой жол тандалып калды го дейм да. Оңой жол дегеним мындай акча менен кирип кетем дегенде, акчасы өзүнүн чөнтөгүндө жок болсо дагы, ошол уюмга кошулуп барганда алардын акчасы аябай келем болчу. Анан калагандай үгүт ишимди жүргүзө алам деген мааниде ошондой жолду тандады го деп айтканым да. Аларды эмне үчүн алды ал акчасы барлар, мисалы? Эгер биз партиянын анын кадыр баркы бар да, мисалы. Өзүнүн жүзүн сатты. Алардын өздөрүнүн, азыр деген бардык эле саясий партияларда мындай өнөкөт болуп калбадыбы? Шайлоо башталганда эле өздөрүнүн обложкасын жалтыратып, мындай жакшыраак, элге жагымдуураак талапкерлерден кошуп арасына. Мына биз ушундай талапкерлер баратабыз деп кыйкырып өкүрүп төшүңө кагып туруп анан акырын өтүп кетишет да, анан баягылар кайра отуруп алышат. Мурунку шайлоодо ушундай болду. Азыркы шайлоодо биз ар бирине биринчи кандидатка же болбосо 4-чү талапкерге да өзү тандап шайладык да. Мындай шартта деле алардын зарылчылыгы канчалык болду? Бар зарылчылыгы. Анткени мисалы ошол эле талапкер кадыр баркы күчтүү дейли. Кадыр баркы күчтүү чоң эл арасында таанымал талапкер, жакшы мындай жигит деп коелу. Ошондой мындай начарыраак элдин арасында кадыр баркы жок партия менен киргенде деле тигиге добуш берет да. Ар бир партиянын ар бир талапкерге койгон талапкерге берген добушунан сырткары жалпы партиянын да добуштары да чогултулат да. 5% деген. 5% алып бергенге жанагы жүзү жарыктарды пайдаланып атат. Жүзү жарыктарды ошентип 5%ды алынга өтүп алышат да, анан аркасы менен 1000 добуш алгандар өтүп атпайбы? Азыр парламентте отурат да алар. Эми бул суроого жообуңузга карата кийинки суроо болуп атат да. Мисалы биз отуруп бүт сындайбыз. Мисалы биздин муун коелу, биз жаштар отуруп алабыз да, улуулардын баардыгын буяктан эми жаман сөз айла жок айтабыз, чимкириктер, жана башка деп айтып келебиз да, ал эмес алардын позициясын, принциптерин сындайбыз. Бунун позициясы жок, принциби жок, анан кийин бул партиядан тиги партияга деп пактакорлор деп келебиз. Анан кийин азыр сиз айтып аткан жаштар деле ошонун деңгээлинде болсо керек. Бар андайлар. Өзүбүз белгилегендей, ошо айтып атпайм, башында алгач биздин максаттарыбыз, баалуулуктарыбыз бир болгону менен ошолорду сактамыш болуп, арабызга кирип кошулуп, ушунча жолду өткөндөрдүн арасында дагы жаш чимкириктер бар экен. Болочок чимкириктер бар экен. Эми ушул жерге келгенде дагы бир нерсе болуп атат да. Мисалы,
Сиз 20-жылы Жогорку Кеңешке реформа партиясы менен бардыңыз. Реформа партиясы менен бардыңыз, бирок 20-жылдагы шайлоонун жыйынтыгын баарыбыз билебиз. Жокко чыкты, ал эмес бийлик алмашты. Андан кийин эле көп өтпөй шаардык кеңешке шайлоо башталды. Бирок эмнегедир ошол жерде баягы реформа партиясын карай турган болсок, көч башында турган адамдар калды дагы, ал жердеги жаштар бөлүнүп кеттиңер. Мындайча айтканда баягы эл тааныган, же болбосо активдүү жаштар өзүнчө бөлүнүп кеттиңер дагы. Ошол эле шаардык кеңешке башка партия менен чыктыңар. Бул жерде силерде эмне позиция алмаштыбы? Мисалы ошол эле буга чейин биз жогоруда айткандай, биз улуу мунду сындап келгенбиз да. Позициясы начар деп, бирок ошол эле маалда сиздер өзүңүздөр бөлүнүп кеттиңиздер. Жок, жакшы суроо. Ушуну көбү билет. Анан тилекке каршы биз ошо реформа партиясынан чыгып атканда дагы кайрылуу жасап, ошондо айтканга чыкканыбыздын себебин да билдиргенге коомчулукка аракет кылдык элек. Тилекке каршы өзүбүздүн масс медиа болбогондон кийин же башка болгондон кийин балким жеткиликтүү болбой калган. Ошолор үчүн кайталап айтып берем да дайымачы. Принциптерди атпайсызбы? Принциптер тескерисинче ошо бизде бузулбай сакталып келатат ушул күнгө чейин. Жана айткандай эле алгачкы бекитилген баалуулуктар менен принциптер сакталбаган үчүн ичара биз деген алдабасам 1-2 ай салгылашуу болду. Эч жака чыгарган жокпуз. Ичара эле баарын тең ошо мурдакы нуука буруу аракетин көрүп жаттык. Орто жолдон бир күнгө мени дагы партиянын жетекчи кылып шайлаган күндөр болду. Мындай уттук деген сыяктуу мындай эме болгондо сезим болгон. Бирок тилекке каршы көпчүлүк, эми көпчүлүк деп эле коеюн, бирок өтө активдүү бөлүгү ошол партиянын оңой жолун тандаганга аракет кылышты да. Тиге кошула калабыз, буга кошула калабыз. Бат-баттан жетип алалы, анан кийин кылганын кыла беребиз дегендей сөздөр башталганда анан биз кой дедик да. Биз антип бирөөнө кошулуп алып келе турган болсок, башынан эмне башыбызды оорутуп бириктирдик. Ошентип эле чакырыктар башында деле болгондо биз жаңыдан тетигинтип реакция мисалы кыймылы пайда болуп ошондо чыгып жүргөндө, ошондо активдүү эмесип жүргөндө, ошондо деле чакырыктар көп келген бизгечи. Ар бирөөбүзгө келип, менин партияма кел, менин бештикте кирип бересиң, ондукка кирип бересиң, эч нерсе менен башың оорубайт, акчалай бүт эле биз эле каржылайбыз деген сунуштар көбөлө түшкөн. Анда эмне ошондо барган жокпуз дегендей да. Анткени биз өзүбүздүн принциптерди сактап, ушул коомчулугубузда акчасы жок. Бирок таза өткөндүн бир прецедентин түзөлү жасайлы депчи. Ошондой максатта аттанганбыз. Анан тилекке каршы ошо октябрь окуяларынан кийин мындайча айтканда партиянын аты калды дагы формасы өзгөрө баштады. Формасы өзгөрө баштады. Анткени балким буга чейин эйфорияда жүрүшкөнбү көпчүлүгү мындай бир жолу мындай катуу согушка кирем, ошо менен утуп кетем деген ойдо болушканбы. Бул деген саясат негизи эле мындай иш-чара, коомдук иш бул көп жылдык салгылашуу экенин эске алышкан эмеспи. Биринчи эле жанакындай утулгандан кийин эле жок биз деген айрымдары жада калса өздөрүнүн жаштарын айта баштады. Мен улгайып баратам. Эртерээк кирип алышым керек парламентке, башымды салып алышым керек деген аябай күлкүлүү окуялар болду. Анан ошолорду уккандан кийин биз айтып атпаймынбы, 2 ай энергиябызды короттук, анан 2 айдан кийин энергиябызды туура эмес жака бурбай элебизби, коротпой элебизби деген мааниде. Андан көрө ушул ким сактанып атат, башында келаткан жолдо келатат тайманбай, ошолор чыгалы да өзүбүздүн жолубузду баштап кете берели деп бөлүнүп кеткенбиз. Эми КДК болуп чыктыңыздар, бирок баарыбыз билебиз. Мисалы идея канчалык күчтүү болгону менен баары бир аны кармап турган каражат керек. Анан кийин биз жогоруда айтып атабыз, ошол акчасы жок болуп, бирөө менен илешип, эптеп депутат болсо болот. Макул жергиликтүү кеңешке, макул жогорку кеңешке. Анан кийин азыркы ушул КДК менен чыкканда анын каржылоосу кандай болду? Анткени өзүңүз айткандай ал жерде жалаң идеянын кишилери да. Идеянын кишилери биз билебиз. Алар идеяга киргенде көбүрөөк каражат жагынан аксап калат. Ошо аксаган боюнча эле жүрөбүз азыр. Биз деген ал жерде төлөй турган төлөмдөр бар. Ооба. Шайлоого чейинки үгүт иштери бар. Ошо айткандай эле азыр кийинки эле биз бөлүнүп кеткенден кийин эле КДК болуп пайда болгондон кийин кайрадан жаралгандан кийин бир шайлоону башынан өткөрдүк да, ал Бишкек шаардык кеңешке аттанганбыз. Анда биз алдабасам эң минималдуу каражат менен катыша алдык деп эсептейм. Анткени биздин үгүт иштерибиз ачык айтканда ошонун айынан бир аз аксады. Биздин жанакындай жалтыраган билбордторубуз болгон жок, жалгыз бирөө эле болгон. Аны деле жакшы реклама. Бул биздин жалгыз билбордубуз деп деле айтып чыкканбыз. Андан сырткары биз эл менен эле жөн эле кыдырып, үймө-үй кыдырып эле иштегенге аракет кылдык. Ошондой айынан мындай теледен деле, башка жерлерден деле, масс медиалардан деле чыга алган жокпуз. Болгон берилген убакыттарда эле чыгып аттык.
анда эле эми лидерлер өздөрүбүз чыгып эле айтып берип аттык, программабызды түшүндүрүп берип аттык. Башка учурда жөн эле эл кыдырып эле жүрдүк. Ошентсе деле мен азыр жаңылбай айта алам, миллиондорду короткондорго караганда көбүрөөк добуш алдык. Ал жерде да өзүнчө утушу бар. Эми алдыда дагы жергиликтүү кеңеш, эгерде бул кеңеш аягына чейин иштеген күндө дагы белгилүү мөөнөттөн кайра байырыл шайлоо болот. Ошол эле шаардыкта, жергиликтүүдө, анан жогорку кеңеште. Ал эмес азыркы тапта дагы ошол эле жогорку кеңеште 2 мандат бош турат. Ал жерге дагы талапкерликти койсо болот. Аттанай деген түрлөрү ойлор барбы? Биз ойлонгонбуз партия менен жолугуп, азыркы буга чейин мисалы азыркы келаткан өтүп кеткен жогорку кеңештин шайлоосуна катышпай койгонубуздун себебинин бири бул шайлоолорду башыбыздан өткөрүп калдык да. Анан аң сезими мындай ойгон элекпи көпчүлүктүн азыр деген аттанганда мындай асманды карап түкүргөндөй болуп калбайбызбы, кайра түкүрүк көзгө түшүп дегендей болуп. Мындан дагы алсыз болуп калбайбыз деген таризде. Анан анын үстүнө бул жогорку кеңеш келаткан күчүк жогорку кеңеш болот да. Өздөрүнүн тиши жок, намордник тагынган, мындай үрө албаган. Эми үрө алат, болгону микрофону бар, ошол жактан кыйкырып турушу мүмкүн. Негизи мыйзам чыгаруу жагынан болобу, отчет алуу жагынан болобу, такыр алсыз парламент болот. Анан ошолдо бир чоң себептер болгон, катышпай эле коелу деп. Анан эң чоң себебинин дагы бири акча да. Эми ушул жерден азыр күчүк деп айтып атабыз, тиши жоктугуна байланыштуу салыштырып атабыз. Эмне себептен ушундай баа берип атабыз? Анткени жогорку кеңеш кече эле баштады да ишин. Бир эле күнбү, 2 эле күн иштешти. Алар жаңы ант беришип, төраганы эми шайлашты. Андан башка иш кылып көрө элек. Булар шайланып келе элек деле мындан канча 1 жыл болуп калды, 2 жыл, 1 жыл болуп калды го дейм. Жаңы конституция кабыл алынганда эле булар алсыз парламент болот экени белгилүү болгон. Анткени ошол жакта киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык бул парламентте мурункудай мисалы министрлерден отчет алуу же президенттин өзүнөн отчет алуу же аларды мисалы ошол эле президентке түздөн-түз импичмент жарыялоо же болбосо ошол өкмөттү реформалоо, аны түзүү мисалы функцияларынын баарынан ажыратып коюшкан. Демек алардын колунда эчтеке калган эмес да. Болгону ошол трибунада микрофондо убактысы берилет, аны дагы тилекке каршы чимкирик атка конгон парламенттин төрагасы кайра келип төрага болуп отурат. Ошол өзү чечип, мисалы канча убакыт берет, кааласа өчүрүп койгон учурларды деле көп кездештиребиз. Болду. Эми 3 мүнөт ал максимум, андан да кыска берилет негизи. Ошондой болот. Анан биринчи эле кадамдарынан деле өзү деле байкадык, шайлап алган төрагасын кайра сөз кыла турган болсок, шайлап алган төрагасын карап туруп эле бул парламент кандай болот экенин, канчалык добуш менен кандай мыйзамсыз же болбосо элге каршы чечимдер кабыл алынып турат экенин көрсөтүп коюшту да, алдын ала эле. Андыктан айткандай эле саналуу, балким бир мандаттуу аркылуу келгендерби же ошол эле жанакындай оңой жолун тандап, бирок мен принципимде карманам деген жигиттерибиз, балким ошолордун эле мындай микрофон аркылуу ошол болуп аткан окуяларды туура жеткирүү функциясы алат, а башка эч нерсе болбойт да, калбайт. Демек азыркы тапта жогорку кеңеш мыйзамды чыгарып берет? Мыйзамды чыгарган болбойт го дейм буларда. Анткени жанакындай токтомдорду кабыл алуу сыяктуу мындай сунуштар андай-мындайлар угулганы менен аларда болгондо да күлкүнү келтирген токтом эмелерди сунуштап атышат азыркыга чейин. Башка деле функциялар калбайт. Анткени мыйзам чыгаруу функцияларын негизгилерин президент менен прокурор өзүнө алып алган. Баш прокурорчу. Алар чыгарат, алар өздөрү каалагандай чыгарат. Ал эми алардын жанакындай көпчүлүк келип ошолордун досун шайлап төрага алып аткандан кийин алардан түшкөн мыйзамдардын баарын смирно туруп кабыл алып берип коюшат. Бир кол менен кабыл алып беришет. Эми азыркы тапта биз азыр ошол жогорку кеңешти түрдүү аттар менен атап атабыз да. Анан кийин биздеги өлкөдөгү өзгөрүү дагы ошо парламенттик система деп формалдуу түрдө болсо да парламенттик системадан президенттик, суперпрезиденттик деп атап атабыз азыр. Ушул системага өтүүнүн бирден бир жолу бул шайлоо болгон, шайлоонун артында толкундоо болгон. Мына толкундоолор азыр кошуна мамлекетте болуп атат. Азыр биз 2-3 күндөн бери байкоо салып отурабыз. Баягы биздегидей эле. Ошол 2005-жылдагыдай улам бир аймак элдин колунда өтүп атат. Ошо хакимияттарды алып коюп атышат. Милиция эл менен болуп аралашып кеткен учурлар болуп атат. Колго түшүп берип атат, багынып берип атышат. Анан Казакстандагы абал ошого байланыштуу биздеги абал кандай болот деп ойлойсуз?
Эми албетте биздин жакынкы кошунабызда кандай гана окуя болбосун, ал бизге да түздөн түз таасирин тийгизет, кааласак да каалабасак дагы. Бирок мен ойлоп атам, буга чейинки мындайча айтканда мирное время ошол кошуналарда бизге тийгизип аткан таасирин көрүп келгенбиз. Тилекке каршы алардын бийлик өкүлдөрү, бийлик башчылары көп учурда бут тоскон учурларды көп кездешкенбиз. Чек араларды жаап, биздин ошо азык түлүктөрүбүз чирип кеткен учурлар көп кездешкен. Чек арада негизи эле бир топ маселелер жаралган, басымдарда болгон учурлар болгон, мындай чоңдукка салып, мен сага караганда чоң мамлекет деген сыяктуу ушундай учурлар көп болгон. Андыктан бул болуп аткан окуялардан мен тескерисинче көбүрөөк позитивди күтүп атам. Маселе кошунанын үйүндө ит ырылдап атса сага деле тынчтык жок да. Биз ырылдаган күндөрү алар деле тынч жата бербеди эле. Мисалы бизге деле анчалык деле эметпейт го деп атам. Болгону кан төгүүсүз аман эсен максаттарына жетишсин деген үмүттөмүн. Ал эми ошол жеткенден кийин туура лидер шайлашсын деген. Тактап айтсам, лидер эмес, лидерлердин командасын шайлап алышса, ошондо утуш болот. Анан мен ойлойм, буга чейин өздөрүнүн бийлигинен тажаган эл мындан кийин кошуналарга да кылып аткан мамилелерин да көрүп келишкен. Казак эли дайыма кыргыз элин бордош эл деп айтат. Биз деле аларга ошондой мамиле кылабыз. Жада калса суубузду төгүп салабыз, суубузду төгүп агызып берип салабыз. Өзүбүз свет жок калсак дагы мисалы да. Ачкачылыктан сактап калган күндөр болгон. Ошондой окуялар көп болгон. Биз кантсе дагы бир тууган элбиз да. Анан бул нерседен арыла албайбыз, баары деле тил табышабыз деген тилектемин. Анан дагы бир нерсе да, ошол Казакстанга кайрыла турган болсок, баягы атайын бир сценарий менен түзүлгөн окуядай болуп атат. Мисалы бир жерде кичинекей эле шаарчада башталды, бир аймакта. Анан кийин эле бат эле отолуп кетти. Бул даяр сценарийби? Андай пикириңизде, анткени бизде деле карасак, өзүбүз деле ошол 2020-ны карайлы, 10-ду карайлы, 2005-ти карайлы, баардыгы жөндөн чыгып алган жок да, баардыгы алдын ала даярдалып, мындайча айтканда, элди ичинен даярдап туруп, анан кийин бир жарылды да. Эми баардык окуялар негизи сценарий менен болот. Өзүбүздөн баштасак, мисалы, жоопту 20-жылда деле мисалы эл толкундады, элдин баары жалпы чыгып келди, ушунча көп эч качан чыгып көргөн эмес, мисалы борбор аянтта. Анын баары албетте алдын ала дагы маалыматтар жеткирилген, ага окуялар кандай болуп атканы. Мисалы алардын бири мен деле болгом. Убагында жана мисалы реакцияны уюштуруп жүргөндө биздин максатыбыз ошо болуп аткан окуяларды туура жеткирип болчу маалыматтычы. Ошону жеткирип атып, көбөйгөндө ошо элдин санычы. Мурда мисалы балконскийлер деп саясатка аралашпаган кишилерди элестетсек, азыр активдүү саясатчыларды деле элестете алабыз да. Анткени алар чыгып өздөрүнүн активдүү көрсөтө алат, жүрүп алат экенин, коомдук ишке аралашат экенин көрсөтүп коюшту. Кошуналардыкы болуп аткан азыркы окуя деле бул деле сценарий. Бирок деген жанакы азыр бийлик өкүлдөрүнүн айтып аткан мисалы үчүнчү күчтөр деп айтканы, ал нерсени биз өздөн деле угуп жүрөбүз дайыма. Бийлик өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атканда, коркуп атканда дайыма өзүнүн эли күчтүү экенине ишенбей, үчүнчү күчтөргө ишенет да. Өзүнүн элине ишенбейт эч качан. Бул шылтоо анан эң чоң катасы дайыма. Үчүнчү күчтөр деп ойлой беришет, анан көпчүлүгү азыр үчүнчү күчтөр аралашып аткан турбай деп чыкпай коет го дейт. Тескерисинче тажаган эл чыгат. Мына Казакстандан көрүп атабыз азыр. Мисалы ошол эле социалдык тармактарда, Казакстандын социалдык тармактарында кыргыздарды мисал келтирген учур келип атат. Бизге кыргыздар жетпей атат, жолдо анча кыргызды жөнөтүлө, же тескерисинче кыргыздардай болбойлу деген мисал келип атат. Эми аларда азыр иш ошол элдин каалагандай болуп кетип, бийлик каалагандай эмес. Бийлик алмашып кетсе, эпкини бизге келеби? Бизде кайра 2005, 2010 жана 2020-жылды кайра кайталабайбызбы? Эми анткени бизде деле мисалы аларда 5 сомго кымбаттаган газына ушунча көтөрүлүп атат. Жок, туура эле айтып ошол болуп атат. Негизи эле жашоодо бизге дайыма бир үлгү керек. Кандай болбосун. Мисалы аларда болуп аткан окуя кандайдыр бир деңгээлде биз берген үлгү. Ошондой эле аларда болуп аткан окуя кандайдыр бир деңгээлде бизге үлгү болуп калышы мүмкүн. Мисалы алар болуп аткан окуяны айтып атпайм, ийгиликтүү, кан төгүүсүз, аман эсен өткөрүп алышса, мисалы жана максаттарына жетип алышса, анан азыр мен мындай тилектеш болуп аткандай, кыялданып аткандай лидерлердин командасын шайлап, чыныгы мисалы парламентаризм, аларда деле мисалы хандык болуп келген да бүгүнгө чейин. Парламентаризм жолуна түшүп, бир ушундай кадам жасса, биз үчүн сөзсүз түрдө үлгү болот бул. Жакынкы кошунабыз бизге үлгү болуп берет да. Анан бизде деле эмтеден эле мисалы бул Жапаровдун бийлиги келгенине 1 жылдан бир адашта да официалдуу түрдө эмтеден эле нааразылар аябай көп.
Башка президенттердики жок дегенде 3 жылга чейин барып туруп анан ар кандай наразычылыктар пайда болчу да буга чейин. А мунуку келе калып эле ушундай болуп атат да. Анткени келген эле туура эмес болуп калган да. Андыктан бизде деле болуп кетпейт деген мисалы кепилдик жок. Ушун менен анан биз өзүбүздү эми сиз саясатта жүрөсүз. Саясатчылардын өздөрү менен чогуу жүрүп атат. Алар менен мисалы жалаң эле трибунада эмес, мындай адам катары дагы жөн сөздөр болуп атат да. Ошо маектешип келгенде биз эгерде ушундай калыпта жашай берсек, мамлекеттүүлүктү же болбосо бир системаны жогото албайбызбы? Улам жакпай калган эле кетире берсек, анткени бизде балким чыдап бир системаны карманышыбыз керек чыгар. Балким буга чейин баягы парламентаризмдин оппоненттери айткандай, жеке жоопкерчилик болбогондон кийин, анткени мурда президент башкарчы, формалдуу эмес. Бирок формалдуу түрдө парламент болчу да, мамлекет. Эми азыр ушул балким убакыт беребиз. Бул жактан жеке жоопкерчилик жөнүндө айтып атпайсызбы? Жеке жоопкерчиликти мен ар бир ушу кыргызстандык биринчи кезек өзүнөн башташ керек деп мындайча айтканда тилек кылат элем, сунуш айтат элем да. Анткени биз ошол мисалы система, парламентаризм системасына жаңыдан баратканбыз да. Биринчиси жанакындай пробный болгон, андан кийинкисинде дагы күчтөнөт, парламентаризм ушундай жолго түшөбүз деген жолду тандап алганбыз. Бирок тилекке каршы ошол жолду сала турган депутаттарды өзүбүз шайлаганбыз. Биз кимдерди шайладык? Ошол эле чимкириктерди шайладык да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жоопкерчилик ар бир кыргызстандыктын биринчи кезек өзүндө биринчи пайда болсо, ичинде, ички дүйнөсү менен жөнөкөй жаман менен жакшыны айырмалаганды үйрөнсө, биз адамда жаман жакшысын кишини тандаганды үйрөнөт белек дегеним да. Эми ушул жерден 6 миллион адамды тарбиялаш өтө оор. Ага убакыт керек, өтө бир көп убакыт керек. Ошол маалда биз балким бир адамга жоопкерчилик берип ошону күтөбү турарбыз. Балким 5 жыл, балким андан да көп. Балким андан да көп. Бирок жок дегенде алгачкы 5 жылда. Негизи кандай максатты көздөбөсөң дагы бат эле ошол жыйынтыкка жетем дегенден биз алыс болушубуз керек да. Биздин чоң проблемабыз дайыма ошол болуп атпайбы? Мисалы, ошол парламентаризм жолуна түшкөндө деле биз деген накта парламентаризмге жете элек жатып, жарабайт экен деп басып кетип калдык да, анан ханды тандап алдык. Буга чейин хан менен жашап келгенбиз. Ошол сыяктуу эле болуп атат. Бул деле элдин жанакындай аң сезими ойгонгону деле азыртадан көбөйүп баштады. Бул деген мисалы биздин поколение көрбөй калат дешим да мүмкүн. Мисалычы, улумун точно көрбөйт аны. Алар өзүнүн заманын жашап бүтүп баратат. Азыр мисалы биздин муундар өсүп келатат, ордун баса тургандар. Бирок тилекке каршы өзүнүн арабызда дагы айтып атпаймынбы? Жанакындай чимкирик аралашып кеткендер, учурлар көп болуп атат депчи. Алар деле жашап өтөт. Мындайча айтканда биздин муун да жашап өтөт. Тилек бизден кийинки муундарга да. Менин бул жеке пикиримде. Ага чейин убакыт аябай көп эле өтөт. Эми мындан мурунку бийликти ала турган болсок, ал жерде баягы эл оозунда айтып калбадыбы? Факт бергиле деп. Ошол маалда реакция кыймылы баштады. Анан улам түрдүү фактыларды алып чыгып атты, бирок дагы деле факт бергиле болду. Анан кийин шайлоо болду, шайлоодон кийин толкундоолор башталып кетти. Анан кийин ошол реакциянын мүчөсү катары ошол толкундоолорго кайсы бир деңгээлде элдин жанагынтип аң сезими өзгөрүп, ошол бийликке каршы чыкканга таасир бердиңиздер да. Жоопкерчиликти сезип атасыздарбы? Себеп дегенде ошол толкундоонун арты менен биз баягы жаман болсо дагы парламенттик система деп карманып келаткан системаны жоготуп алдык да. Өзүңүз айткандай алдызыр. Балким келечекте пайдасын берер. Бирок азыр биз жаман көрүп аткан хандык системасы келип калды. Туура айтасыз. Бул жерге мисалы өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезип бир өкүнүү же болбосо азыр боло турган болсо өзгөртөбүз, же болбосо ошондой реакцияны тим эле койсок болмок экен деген. Жок, андай ой жок. Негизи ал реакциянын башталышы дагы андан кийинки ар бир жасаган кадамым, жеке өзүм жөнүндө жооп берсем, мисалы өкүнгөн сезим жок. Менин командамда да андай сезим жок. Эмнеге? Анткени айтып атпаймынбы, көп жыл керек болсо дагы аң сезимди оңдоого биз азыр башташыбыз керек ошол кадамды. Азыр эч кимибиз баштабай койсок, ушул өзгөрүүлөрдү көрбөй койсок, өзүнүн жоон терибиз менен сезбей койсок, анда эртең ошол көп жылдан кийин ал жыйынтыкка жетпей калабыз да. Ошон үчүн бүгүн кыйналсак дагы, эмне болсок дагы ушунун баарын жоон терибиз менен сезе билишибиз керек. Буга чейин мисалы расмий түрдө президентский парламентский деп мисал деген эки тарапты башкаруу, анан кийин парламенттик башкаруу деген системалардын далайын көрдүк да. Бирок кагаз түрүндө эле болуп калды аларчы.
факт түрүндө, мыйзам түрүндө хандык бийликте эле жашап келгенбиз. Эми мисалы Жапаров келип аны мыйзамдаштырып салды. Мен мыйзамдуу түрдө эми ханмын деп салды да. Эми буга чейинки шылтоо жок болот. Биз деген парламенттик эмеде жашабадыкпы дегенчи. Эми накта буга чейин эле жашап келген хандык бийликте расмий түрдө жашап атабыз. Бирок ага кайсы бир деңгээлде сиздин салымыңыз болуп калат. Албетте, биздин салым кандайдыр бир деңгээлде бар. Бул жакта биздин катачылыгыбыз деле бар, балким буга жеткирбей деле башка нукка буруп кетүү мүмкүнчүлүгү бар болмок. Бирок бул жактан жана айткандай эле азыркы учурда ушул күрөшүү жолуна түшүүнү каалагандар, ушул күрөш жолуна түшүп, ушу бир нерсени Кыргызстанда оңдоп, мен жакшы мындай келечегимде өзүмдүн балам мисалы жакшы бир мамлекетте жашасын дегендер азыраак жетишсиз болуп калып атат да. Бар, көп эле, бирок жетишсиз болуп калып атат. Көп болгондо дагы анын бир 20% активдүү катышып атат, калганы үйүндө отуруп эле жана Facebook'тан эле критика жазып отурушат да. Баягы орусча айтканча диванный эксперттер болуп атат. Эми сиз жана сиздин айланаңыздагы ошол активдүүлөр өзүңүздүн идеяңыз менен бирге адамдар, идеялаштар кандай аракет көрөсүздөр? Эми кайра хандыктан өзүңүз сындап аткан хандыктан кайра парламенттик өтүүбү же болбосо азыркы эле система менен болгону парламентти күчтөндүрүүбү же кандай бир вариант, кандай бир модельдерди көрүп атасыздар? Кандай аракетиңиздер болот? Биздин эми мыйзамдуу эле аракеттерди кылабыз. Муну биз дайыма эле ошо мыйзам чегинде эле аракеттерди кылабыз. Бул кандай? Мисалы азыр бизде могул 2 шайлоо бир топ аксатып салды. Баарыбыз жумушсуз калдык, иштеп жүргөн карьераларыбыздан ажырап калдык, мисалы ушул күрөш жолуна чыгабыз деп. Азыр өзүбүз сызда отурган маалыбыз. Анан айрымдарыбыз өзүбүздү сыздан биринчи чыгарып алалы деген аракетти азыр көрүп атабыз. Эми балким чет жака иштеп келебизби, мигрант болуп дегенде, ар кандай жумуштарда. Мисалы мен азыр түнкүсүн таксистмин. Башка мисалы доход жок да менде. Ошол сыяктуу эле өзүбүздү бир аз сыздан чыгарып алалы, бир аз күчтөнүп, ден соолугубуз да кетип калды, келип алалы. Андан кийин кайра эле ошол мыйзамдуу, мисалы шайлоо жолу менен болобу, башка коомдук иштердин жолу мененби улантып беребиз. Азыр деле улантып атабыз, бирок өтө активдүү эмес да. Анткени бир аз өзүбүздү аксап турабыз. Мындайча айтканда, согушкандан кийин деле бир аз көк алаң кетиш керек дегендейчи. Азыр ошо көк алабызды кетирип, бир аз топтомой, ички күч топтомой. Ошонун үстүндө көбүрөөк алек болуп атабыз. Анан мен сөзсүз түрдө айта алам, биздин команда ошол келаткан боюнча эле калбайт. Сөзсүз түрдө арабыз көбөйөт. Мисалы азыр бул эфирден чыккандан кийин да менде уже бир жолугушум күтүп атат. Ал жактан да мисалы ошо биздин идеябызды колдогондор келгиле бирге кел деген сыяктуу мисалы сунуштар менен. Ошентип биз биригебиз, көбөйөбүз. Чоңоюп кете беребиз. Ушул кыймылыбыз, биздин аракетибиз көбөйөт. Анан жетиштүү деңгээлде болгондон кийин анан кайсы моделди сунуштайсыздар? Иә. Кайсы моделди сунуштайсыздар? Сөзсүз түрдө парламенттик. Биз аны өзүбүз үчүн чечип койгонбуз. Анткени бизге буга чейин үлгү катары президенттер бир топ мисал көрсөтүп коюшкан. Бир кишинин колуна бардык бийликти топтоп койгондо, ал киши өзүн кишиден дагы чыгарып салат да. Өзүн мындай катардагы кишиден чыгарып салып, өзүн такыр башка бир божество катары сезип калып, өз каалаганын кыла баштайт. Андыктан көпчүлүк болгон жерде, коллективный мындай чечүү болгон жерде туура чечимдер чыгылат. Эми соңку суроолордун бири болсун, мисалы буга чейин айттыңыз, жүзү бар адамдар түрдүү ыкмаларды колдонуп, ошол жүзүн пайдаланып атат. Балким алар келечекте ошол парламентте бизге пайдасын берер. Эми алардын дагы бардык нерсенин жыйынтыгын күтөп турушубуз керек. Анан жогоруда эң башкы суроо акчасы жок, ийгиликке жетсе болот, бирок ал үчүн таанылыш керек болуп атат. Анан соңку жообуңуз азыр өзүбүздү көтөрүп алыш керек болуп атат. Анан Азият Жекшеевди биз журналист катары билчүбүз. Анан азыркы тапта журналист катары өзүңүздү кайра алып чыгасызбы? Же чекит коюлуп калдыбы? Эми журналисттик ишмердүүлүк бул деген ар бир ошо журналисттин канында калат экен барыбирчи. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жумуштан кетип калган күндө, такыр башка тармакка кетип калган күндө да баары деле каныңда ошол нерсе жүрө берет. Анан сен ошол журналистиканы кааласаң да каалабасаң да кыла бересиң. Мисалы мен бүгүнкү хобби катары болсо дагы бул хобби деген негизи эмнени түшүндүрөт? Мен жакшы көрөм бул нерсени дегенде. Ошо мага журналистика жагат. Мен бул нерседен түбөлүк арыла албайм барыбирчи. Расмий түрдө иштебесем дагы бүгүнкү күндө да кээде мисалы макала сымал жазып калган аракетим бар, же болбосо камерамды күйгүзүп алып дегендей блогерлер сымал деле бир маалыматты жеткирүү аракетим бар. Анан бул аракетим меники эч качан кетпейт деген ойдомун да. Демек буюрса ушул маалымат айдыңында дагы сиз менен жолугушат экенбиз.
Анда сизге ийгилик кааламакчыбыз. Буюрса жогоруда айткандай журналист болосузбу, балким парламенттен жолугабыз, балким ошол эле сындап аткан хандык системада хандын ордунда көрүп калабызбы. Анын баардыгы убакыттын иши жана аны көрө турган убакыт алда келет. Анда сизге ийгилик каалайлы, бизге келип бергениңизге ыраазычылык билдирели. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктап жатабыз. Аны алып барган мен Эрмек Аттоокуров болдум. Ал эми биздин коногубуз КДК партиясынын төрагасынын орун басары Азият Жекшеев болду.